сактасын. Аллахым баарыбызга ыймандуу, таза, такыбалуу, берекелүү, ынтымактуу жашоо берсин. Бөлүнүп жарылгандан, күнөөгө баткандан, Алланы нааразы кылып жашагандан, ахиретин бузуп жашагандан Аллахым сактасын. Туугандар, жоктон бар кылуучу дагы Алла өзү, күн сайын жашоону жаңыртып берүүчү дагы өзү, учуру келгенде жан алуучу дагы өзү, эртеге кыямат күнү эсеп китебин алуучу дагы өзү, бейишке дагы киргизе турган өзү, Кудай сактасын, дозогуна сала турган дагы өзү, ааламдын кожоюну өзү ал. Бардык Аллага таандык. Сиздики, меники эмес. Ай, күн, жер, асман сиздики эмес, меники дагы эмес. Биздин жаныбыз дагы Алланыкы. Биз өзү жок элек. Денебиз дагы Аллага таандык. Аллахым өз ырайымы менен бизди жаратты. Кудурети менен жаратты. Өзүнүн буйругу, каалоосу менен жаратты. Болгондо да чырайлуу жаратты. Улуу максат үчүн жаратты. Биз унутпайлы. Ошол максатты эскертүү, эстетүү үчүн пайгамбарларды жиберген. Асмандан китептерди түшүргөн. Пайгамбарлар келип, алар эстетет эле. Инсан эмне үчүн жаралды? Максаты эмне? Бу дүйнөдө эмнени кылыш керек? Кандай жоопкерчилиги бар? Бу дүйнөгө келгенде инсандын мойнундагы милдеттер аткара турган жоопкерчиликтери пайгамбарлар айтат эле. Анын натыйжасы кандай болот? Аны дагы пайгамбарлар айтат эле. Жараткан Алла Таала баарыбызга тегиз, баарыбызга тең. Боорукер, чексиз ырайымдуу. Аллахым өз ырайымы менен мынакей пайгамбарларды жиберген. Адам баласына ырайымдуулук кылуу үчүн. Ырайымдуулук Алланын өзүнүн өзгөчө сыпаты. Ырайымдуу болгон кишиге гана ырайымдуулук кылынат. Ырайымсызга ырайымсыздык кылынат. Кааласаңыз ырайымдуу жашоону тандаңыз. Кааласаңыз ырайымсыз жашоону тандаңыз. Сиздин ыктыярыңызда. Тандоо сизде. Бейиштин жолунда көрсөткөн, дозоктун жолунда көрсөткөн, адал арамды бардыгын ачык баян кылган. Тандоо сизде. Ыйманды тандасаңыз, жарыктыкты тандасаңыз, жакшамал тандасаңыз, өзүңүзгө пайда. Капырлыкты тандасаңыз, күнөөнү тандасаңыз, караңгылыкты тандасаңыз, өзүңүзгө зыян. Аллага пайдасы да тийбейт, Аллага зыяны да тийбейт. Алла пенденин ибадатына муктаж эмес. Жараткан Алла Таала акысы бар. Бардыгын бир секундда жок кылып койгонго, ааламды аңтарып койгонго. Бардыгын бейишке киргизгенге акысы бар. Бардыгын дозокко киргизип салганга да акысы бар. Алла суралбайт. Кимге канча жашоо берет экенин өзү билет ал. Кимге канча ырызкы берет, ал өзү билет. Ла юсалу амма яфалу. Алла кылган нерсесинен суралынбайт. Ва хум юсалун. Адам зат суралат. Алла берген нематын сөзсүз сурайт. Алла Таала жараткандан кийин акыл бердиби? Сөзсүз сурайт. Вакифухум. Токтотуп тур аларды дейт. Иннахум мас'улун. Алар суралыш керек. Кандай суралбай эле жүрө береби? Дүние амалдын дүньөсү. Амалдын жайы. Ахирет акысы бериле турган жай. Сыйлык бериле турган жай. Сыйлыктар толугу менен берилет, түбөлүккө берилет. Эселетип берилет. Жаман иштин жазасы ал дагы түбөлүккө берилет. Катуу берилет. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, ар бир күн, ар бир түн сизди бизди Алланын бар экендигине, жалгыз экендигине, бадыша экендигине, жаратуучу экендигине чакырат.
Түн айтат менин кожоюнум Алла. Күн айтат менин кожоюнум Алла. Алла түнгө дагы, күнгө дагы ант ичкен. Улуу Алла, улуу нерсеге гана ант ичет. Кичинекей нерсеге ант ичпейт. Бул эмне үчүн десе, адамдын жашоосун белгилейт бул түн менен күн. Адамдын жашоосу өткөн мына бүгүнкү күн кайра кайтып келбейт. Кечеги түн кайра кайтып келбейт. Ошон үчүн ар бир түндү кадырлайлы. Ар бир күндү кадырлайлы. Дем алып атканыбыз, ырыскыланып атканыбыз, рахаттанып атканыбыз Алла Тааланын көрсөткөн чегинен ашпасын. Зулумдук Аллага жакпайт. Аша чабуу Аллага жакпайт. Алла Таалага ортолук жагат. Алла Таалам түз жол көрсөттү. Туура жашагыла деди. Ислам дини алхамдулилла Алла Таалам ушундай дин берди туугандар. Бирок мусулман адам эч качан эсинен чыгарбаш керек. Түбөлүктө ахирет күтүп турат. Ахиретте бунун бактылуулугу, бактысыздыгынын чечими чыгат. Ахиреттин көрүнүштөрү ар түрдүү. Тамаша күн эмес туган. Ошон үчүн дүйнө бизди алдап койбосун. Дүйнөнүн жашоосу, дүйнөнүн кооздугу бизди алаксытып, түбөлүктө ахиретти эстен чыгарып, унутуп калып, ахиретке даярдануудан кемчилдик кетирткенге түртүп койбосун бизди. Ахирет бар, дейиш дагы бар, дозок дагы бар, эсеп китеп бар, пилсирот бар, тараза бар, махшар бар, суроо бар, жооп бар. Аллаху акбар. Амалдардын таразага тартылуусу бар, сырот көпүрөсү бар. Эмне деген алдыда келет ал? Хабиб ибн Мухаммад Фариси рахматулла алейхин аялы түндөс тургузчу экен да күйөөсүнчү. Туруңуз, я Хабиб. Ой сүйкүмдүм, туруңуз. Не дейт экен? Сапар узак, азык аз дейт экен. Жакшы адамдардын кервендери кетти, биз калдык, туруңуз, туруңуз дейт экен. Жакшы адамдардын кервендери кетти дейт. Биз калдык бияктан. Сапар узак, азык аз дейт экен. Али ибн Мадини рахматулла алейх айтат, Ахмад ибн Хамбал рахматулла алейхти бир жолу узатып, осият сурадым, мага осият айтсаңыз деп. Ахмад ибн Хамбал айтты, таквалыкты азык кылып ал, ахиретти көз алдыңа коюп ал деди. Мына менин насаатым деди. Сен неге азыгың таквалык болсун деди. Ижал тақва задак. Ванса бил ахира амамак. Ахиретти алдыңа коюп ал деди. Урматтуу соодагерлер, урматтуу дыйканчылар, урматтуу саясатчылар, урматтуу молдекелер, жаштар, карыялар, эркектер, аялдар, баарыбыз ахиретти алдыга коюп жашайлы. Ар бирибиз ахиретибизди алдыга коюп жашайлы. Курсанчылыкта жашайлы, кубанып сүйүнүп жашайлы, көңүлдү ток, маанайды жарык кылып жашайлы, бирибизге жылуу сөз сүйлөп жашайлы, пайдалуу болуп, ырайымдуу болуп, керектүү, жарактуу болуп жашайлы. Зыяндуу, чөгүп кеткен, кыжалат, андай болбой. Эч кимди алдабай, Алланы да алдабайлы, адамдарды да алдабайлы, өзүбүздү да алдабайлы. Жараткан Алла Тааладан дайыма жакшылыктардын эшигин ачылуусун, жамандыктардын эшигин жабылуусун сурап турайлы. Я Алла, тоофиктин эшигин ач. Жакшы иштерге менин жүрөгүм тартсын. Жүрөгүм жакшы иштерди сүйсүн. Кылгандан кийин кубансын. Жаман иштерден жиркене турган, көңүл айлана турган, күнөөнү укканда, күнөөнү көргөндө кыжалат боло турган. Ошондойлордон кылгын бизди деп. Алладан сурап, жардам сурап жашайлы. Алла суралганды жакшы көрөт.
Сурабаганды жадан жек көрөт, сурабаганды. Алхамдулилlah, улуу күндөрдө турабыз, улуу түндөрдө турабыз. Термизи Ибн Мажанын риваятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мына Зилхиджанын 10 күнү, 10 түнү, ар бир түн кадыр түнгө тең" деген. Ар бир түн кадыр түнгө тең. Бүгүнкү түн, эртеңки түн, бүрсүгүнкү түн, наркы күнкү түн, Арафа. Ошончо туугандар, алхамдулилlah, ушул улуу түндөрдө кур калбайлы. Алланын ырайымынан кур калып калбайлы, кечириминен кур калып калбайлы, ыраазычылыгынан кур калып калбайлы. Бекапар болуп өткөрбөй. Напсыбызды кичине кармап тыялы. Дүйнөгө олукканы кичине озуругун тартайлы. Өзүбүздү кичине кичпейил алып, эмнеден жаралганды эстеп, эмне болорубузду унутпайлы. Бул күндөр жөнөкөй күндөр эмес. Бир күн орозосу бир жылдык орозого тең. Бир күн орозо кармап коюң, бир эле күн. Бир жыл орозо кармаган соон аласыз. Арафа күнү кармайсыз, Кудай кааласа 2 жылдык күнөөңүз кечирилет. 2 жылдык. Катар. Бир жыл мурунку, бир жыл кийинки дагы дейт. Ушундай касиеттүү күндөр келатат. Курбан айт, эми курбан айт, Аллаху акбар. Не деп айтабыз ага? Алланын алдында эң сүйкүмдүү амал, эң сүйкүмдүү күн курбан айт күн. Курбан айттын эң сүйкүмдүү амалы Алланын ыраазычылыгы үчүн кан чыгаруу. Эң сүйкүмдүү амал. Ошон үчүн чын жүрөктөн ибадат кылгыла. Пайгамбарыбыз айтат: чын жүрөктөн курбантыңар чалгыла. Ичиңер ооруп калбасын, ниетиңер эт алуу эле болбосун. Үйгө эттер жок. Ибадат болсун. Адам атадан бери келаткан курбандык. Ибрахим пайгамбар мына кетиптөгөн курбандыкты. Атаңар Ибрахим алейхиссаламдын сүннөтү деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү сүннөтү колуна келгендерге важип. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын. Эртеге кыямат күн азыр сиздерге айткандай жөнөкөй күн эмес, өтө коркунучтуу, өкүнүчтүү. Адамдын эси кете турган, бири-бирин тааныбай турган, бири-биринен кача турган, карылар, жаштар карып кала турган, боюндагылар боюн түшүрө турган, ушундай улуу өтө чоң күндө бул. Алла атайы кыямат күндү эч кимге билдирген эмес, жашырып койгон, качан болоорун эч кимге айткан эмес. Эмне үчүн? Жакшылардын жакшылыгын, жамандардын жамандыгын акысын бериш үчүн. Атайы ошо күндө атайы Алла дайындаган түбөлүтү чечим чыгарыш үчүн. Ошол күнү адам баласы көз чачырайт, жардамга муктаж болот, колдоого ортомчул издейт. Ошо ортомчул издегендин атын шафаат деп коет. Бүгүн айта турган, окуй турган хадисибиз шафаатул кубра, аш-шафаатул кубра, аш-шафаатул узма, улуу шафаат боюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты. Ошо хадистен таанышайлы. Пайгамбарыбыздын даражасын Алла Таала ошондо көрсөтөт. Кандай улуу даражага ээ экенин, улуу макамдын кожоюну экенин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын фазилетин, артыкчылыгын, даражасын, мартабасын Алла ошондо көрсөтөт. Бардык адамзат тирилип макшарда кыйналып, эсеп китеп башталбай, эсеп китеп башталгандан кийин анан кийин дозок бейиш чечим чыгат. Ага чейинки болгон окуя. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ан Ма'бад ибн Хилал al-Anazi قال انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه
وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل بصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. Бұл uzun hadis бөліп оқиыз құда қаласа. تخريجه رواه البخاري كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء. Бұл хадисті имам Бухари рахматулла алейх келтірген Китаб ат-Таухид деген темада, атайы китап. Ар жерде имам Бухари рахматулла алейхтин китебинде bir топ китептер бар. Фиқх өзүнчө, тафсир өзүнчө, ошолордун бирисинде Китаб ат-Таухид. Ошондо bir бап бар, Алла Таала пайгамбарлар менен сүйлөшөт деген. Кыямат күнү. Müslim'de gelet, Kitab-ül İman da geletken, Babu adna ahlil cennet manzileten degen. Beyişliklerin en tömönkü daracası beyişliğe. Ma'bad ibn Hilal Anazi degen rahmetullahi aleyh aytat, biz bir jolu Anas ibn Malik'e vardık deydi. Anas ibn Malik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den memmin degen sahabalarının biri. Көп қызмат қылып дуасын алған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың жанында жақындан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың нұры менен нұрланған. Адеп, тәлім, тәрбие жоғарғы деңгейде алған сахаба. Ошоға бардық дейді. Бұл сахабаны көрген, бұлар табииндер деп айтып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың сұхбатында болғандарды сахаба деп айтады. Көзі көрбөсө деле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда сухбатында болуп, иман келтирип, иманда эле өлсө, ал сахаба. Эми сахабаларды көргөндөрдү табиин дейт. Абу Ханифа рахматуллахи алейх табииндерге кирет. Сахабаларды көргөн. Башка 3 имам, имам Малик рахимахуллах, имам Шафии рахимахуллах, имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах. Булар sahabalardı görgön emes. Bular tabiindir. Sahabalardı görgöndördü görgöndör. Anas ibn Malik'e bardık deydi bu kişi. Ve teşeffa'na bi sabit. Biz sabit rahmetullahi aleyh'ti ortaga saldık deydi. Siz bizde emi Anas ibn Malik razıyallahu anhu'ga alp barыңыз ортомчу болуңуз. Bizde kavul albayı deyip ortamçılığa salıp. Fantahayna ileyh ağa bardık. Al çaş namazını okuvatkan eken deydi. Üyüne varsak. Bekerçi emes de hiç kim. Ahiretini oyloğun bekerçi emes de al. Ahiretini oyloğun dünyada oynavaydı deydi. Al bekerçi emes al. Çaş namazı degen saat 10-11'lerde okula turgan namaz. 5 vakt namazdan başka dağı bizde dinimizde bir top namazları var toğanda. 5 vakt namaz meninde çektirilmeydi. La ilahe illallah. Allah Teala şunday kılıp koygan, özü bilesizler de 50 mal namaz bergen. 50 mal namaz okuğanga. Allah bilet de bizden alsızdığımızda. Bir günde 24 saat varken andele bilet. 24 saatin içinde 50 mal namaz oku. Allah'a şunca jagat eken, şunca suyot eken, şunca suyukümdü eken. Bizde namazda da görgüsü vardı Allah Teala. Biroq endi bul özü uzak tema, kıskartıp 5'ke kelgen. Qanday bolgon çakta dagı zuha çaş namazı, 2 reket çaş namazını oku. Adamın denesinde 360 muun müçö var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Oşol 360 muun müçönün her birine sadaka kıldı degen жазылат da bitti. Оң gözüңүзгө өзүнчө садака, сол gözүңүзгө өзүнчө, оң кулагыңызга өзүнчө, сол кулакка өзүнчө, ар бир кабыргага өзүнчө, ар бир манжанын муундарына өзүнчө. 360 muun müçö var. Ошонун ар бирине садака кылды деп жазылат. Пайгамбарыбыз айткан, күн чыккан сайын ошо 360 muun müçөгө ар бирине садака кылып туруу милдеттүү болот депчи.
Бирок Алла Таалам бизге, пайгамбарыбыз бизге жеңил кылып койгон. 360 ар бир мууминчонго күн сайын садака кылыш оңой эмес. Бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Ошон үчүн субханалла садака деген, алхамдулилля садака, Аллаху акбар садака, ла иляха иллалла садака, жакшылыкка чакыруу садака, жамандыктан кайтаруу садака, бардыгы. Бирок ушунун бардыгына орун басар болуп, ордун баса турган 2 рекет чач намазы да. Zuha namazı. Okuyup koysanız boldu. 360 muğun müçöge sadaka verdi degen sizge bitti bu jaka. Bu tölödü degen murat da, nalog tölödü da. Çaş namazı da öyle. Arapçası zuha, kırılsası çaş. Çaşki de koyuyor da. Geti 10, 11, 12 buluyor. Ha? Koptandan keyin ne? Bu gündüzü. Gündüzü. Ha. Даже gün çıgat ko, gün çıkkandan keyin 15 minuttan keyin. Sırası okusak bolboyt da, 15 gün etiyatlı olmak için 15 minuta. Hatta 12-13 minuttan keyin de okusanız bolot. 15 minutla alıp koyuverin, gün çıkkandan keyin 15 minut. Misali, Bişkek'tin vaktısı boyunca, bugün 12. iyun bu, 5:22. 5:22'de gün çıkat. Хорошо? 10 minut koşsanız 32 olao, daha 5 minut koşsanız 37 olao. 5:37'de okuyuverseniz болады. Ошондо кайра уже убактыңыз болбойт, уйкуңуз келип атат же сапарга чыгасыз тияк-бияк. Ошондо эле зуханы ниет кылып койсоңуз да өтө берет. Жеңил да. Болбосо машалла ал жерде өзү ишрак деген намаз бар. Ошо менен кошо зуханы да кошуп койсоңуз болот. Зуха эң жакшысы наркы өзүнүн орду саат 10-11'lerde окула турган намаз. Пайгамбар 8 рекет окуйт эле. Канча? 8 рекет окуйт эле. Биз 2 рекет эле окуп коелу. Алхамдулилля бул. Жакшы да? Бирок зато 360 муун мүчөгө эмне кылып койдуңуз э? Бүгүнкү күндө налогун төгүп койдуңуз. Бар муун мүчө барын Алла Таалам алхамдулилля берип койдуңуз. Көрдүңүзбү? Мен окуп аткан экен дейт да. Фастазана лана сабит. Ошо Сабит рахматуллахи алейхи алып барган элек да. Анас разияллаху анхуга ортого түш депчи. Ал биз үчүн уруксат сурады дейт. Үйүнө барган, чач намаз окуп аткан. Уруксат берген, фадахална алейх, анан кирип бардык дейт. Кирип барганда ва ажраса сабитан. Анас ибн Малик разияллаху анху пайгамбарыбыз менин деген сахаба Сабитти мааху аля саририхи өзү не деп коет, кроваттын үстүнө отурган экен, ошонун жанына отургузду дейт. Машалла, сый урмат менен. Аны жанына отургузду. Себеби бунун шакирти да. Кээ бир риwayatта дейт, канча? 20 жыл таалим алган да. 20 жыл илим алган, жанынан коюп бербей. Жанына отургузуп. Факала лаху, ана ага айттыр да, я Аба Хамза деп. Инни ихванак, мына сиздин бир тууган мусулмандарыңыз мин ахли Басра, Басрадан келди дейт. Басра деп бул Иракта бир шаар бар, Басра. Куфа, Басра, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ошол жерден да. Куфадан булат. Жанында Басра деген бар. Мен деген илимдин борбору, илимдин булагы болуп турганда бул жерлер. Иракта. Ошо Басрадан келишти. Басра ээлери ясалунак, сизден сурап атышат дейт. Эмне десе анту хаддисахум, сиз буларга баян кылып берсеңиз. Эмнени? Хадиси шафаа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты боюнча хадисти дейт. Түшүндүңүзбү? Ошол жерге барып анан кийин сурап атат мынакей. Булар ушу сурашат. Сизден сиз бир баяндап берсеңиз, өзүңүз пайгамбарыбыздан уккансыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 10 жыл кызматын кылгансыз. Түнү күнү үзүлбөй жанында жүргөнсүз. Бул кичинекей кезинде келген да пайгамбарыбызга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жакшы көрөт эле анасты. Апасы алып келген. Я Расулалла, сиздин жаныңызда жүрсүнчү, кызматыңызды кылсынчы, дуаңызды бериңчи. Анас разияллаху анху айтат, 10 жыл кызмат кылган пайгамбарыбызга дейт. Андан кийин өтүп кетти да. Жаш экен.
10 жыл кызмат кылган, бир жолу дагы. Ай, эмне үчүн мындай кылдың? Эмне үчүн мындай кылган жоксуң деп айткан жок дейт. Эми баламын дейт. Жаш баламын. Бир нерсени туура эмес кылып коям. Кылба дегенде кылып коям. Кыл дегенде кылбай коям. Туура эмес. Міне болот да эми. Бирок пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн караңыз. Мээримин караңыз. Бир жолу дагы эмне үчүн деген суроону койгон айткан эмес экен. Ошо айтып атат мынакей. Бул сурап атат Сабит. Bir bular hadis şefaati bir bayan kılıp veriniz deyipçi. Haddesana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kal. Anan o kişi aytып атат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge hadis bayan kılıp aytkan. Mınday deyip. İde kana yevmun qiyama ma cennas ba'duhum ila ba'd. Erteye kıyamet günü bolgonda adamlar kebirin üstüne çıkıp baradı gen. Кейбірінің үстіне шунча толқынданат дейді. Авалы өте оор болот. Бири-бирин тебелейді. Жан сакташ үчүн адамдар. Охо, айвандардан дагы адамдар жаман болот экен да. Эч кимисин карабайт экен да. Мен эле деп. Сууга чөгүп бараткан адамды билесизби кандай кылат? Ошондон барып, эгерде чыгарайын десең, сизди басат да. Аны мынал сууда көп эме болуп жүргөндөр билет аны. Кантип алып чыгыш керек, кантип кармаш керек, аркасынан сөп ал өзүн куткарыш үчүн сени басат. Ошону кыямат күнү адамдар бири-бирин басат экен да. Мач деп толкунда айтат, мажаннас адамдар бири-бирин тебелеп ушундай абал болот экен да. Фаятуна адам бардыгы ошентип аябай кыйналып кеткенинен абал оор. Жараткан бардыгын есеп китеп башталбайт. Эмне кылышты билбейт. Күндөр өтөт. Айлар өтөт кыйналып кеткенден кийин анан бардыгы адам атабызга барат экен. Эң биринчи инсанга барат экен. Бардыгыбыздын атабыз да. Биз бир эне, бир атадан жаралганбыз да. Алла Куранда айтат. Я юханнас, эй адамдар, инна халакнакум мин дакарна ва унта, ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу. İnne akramakum indallahi atqakum. Ya adamlar, biz sizlerden barыңарды bir ata, bir ene, bir erkek, bir ayal. Adam ata o eneden jaratkanбыз. Andan keyin anan el kılıp, ulut, uru kılıp koyganбыз sizlerdi. Biri-biriңерди tanıp, biri-biriңерди sıylap, biri-biriңерди жаныңерди жакшылыкка чакырыш үчүн. Албетте Аллахтын алдында эң урматтууңар, эң сыйлуу, бактылууңар, эң такыбаңар. Демек Адам алейхиссаламга бардыгы барышат экен. Эми Адам атасы болгондон кийин барат да анан. Неге барышат? Маселени чечсин деп барат. Маселени чечсин дейт. Кайсы маселе? Ушул жерде эсеп китеп башталсын. Кээ бир риwayatтерде келет, я ушул жерде тургандан дозокко бара бергенибиз жакшы болсо керек депчи. Ушинтип калышат экен адамдар. Ушундай авал, махшар оор болгондуктан Адам алейхиссаламга булар барышат. Фаякулуна лаху, ага айтат, ишфа ли зурриятик. Ай урпактарыңа, зуррияттарыңа шафаат кыл дейт экен да. Баары сурашат экен. Фаякулу ласту лаха. Адам алейхиссалам жооп берет экен. Мен буга өзгөчө ошо шафаат кылганга лайык эмесмин дейт. Валакин алейкум би Ибрахим алейхиссалам. Бирок силер Ибрахим пайгамбарга баргыла. Fa innahu khalilullah. Эмне үчүн ага баргыла? Анткени ал Алланын досу дейт экен. Ошого жолдойт. Алланын досу. Фаятуна Ибрахим. Адамдар ошол жерде Ибрахим пайгамбарга келишет экен булар. Фаякул Ибрахим пайгамбар да жооп берет экен. Ласту лаха. Мен буга лайыктуу эмесмин дейт экен. Валакин алейкум би Муса алейхиссалам. Силер Муса алейхиссаламга баргыла. Муса пайгамбарга баргыла. Фа иннаху калимуллах. Анткени ал Аллах менен сүйлөшкөн дейт. Макамы бар. Аллах менен сүйлөшкөн. Фа юта Муса алейхиссаламга барышат. Фа якул ласту лаха. Муса пайгамбардан сураса дагы ал айтат, мен буга лайык эмесмин ортого түшкөнгө бүгүн.
Валекин алейкум би Иса алейхиссалам. Силер Иса пайгамбарга баргыларынан көрөк. Фа иннаху рухуллах ва калимату. Анткени Иса пайгамбардагы жөнөкөй пайгамбар, жөнөкөй адам эмес. Бул Алла субханаху ва тааланын рухуллах бул. Алла өзү атасыз жаратып, өзү рух салган. Алланын сөзү, буйругу менен бол дегенде болгон, жаралган инсан. Ошого баргыла дейт. Фаюта Иса алейхиссаламга барылганда, фаякул ал айтат экен: "Ласту лаха, мен бул нерсеге лайык эмесмин" дейт. Валекин алейкум би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Иса пайгамбар айтат экен: "Силер Мухаммад пайгамбарга баргыла" дейт экен. Фаута ошондо мага келишкенде, фаакулу ана лаха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мейли ошо бүгүн ортого түшөйүн дейт экен. Фаанталику, анан барат экен тез. Фаастазину аля робби, кийин жараткан Алла тааламдан уруксат сураймын дейт. Фаюдана ли, мага уруксат берилет. Фаакуму байна ядей, Алланын алдында турамын. Фаахмадуху, Алла таалага мактоо айтамын. Бимахамида ла акдиру алейхи ал-ан. Ушундай мактоолорду айтамын, бүгүн ал мактоолорду мен айта албайм. Ошондой айтамын. Алла таала ошондой бир илим берет экен пайгамбарыбыздын жүрөгүнө. Ушундай улум, фуюз, нурларды салат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалага өзгөчө ушундай алкыш, мактоо саналарды айтат экен. Юлхимуни Аллаху. Алла таала ошондо мага илхам кылып жүрөгүмө салат дейт. Сумма ахиру лаху сажидан. Андан кийин мен Аллага саждага жыгылам дейт. Сажда кылып. Фаюкалу ли, мага айтылат дейт. Я Мухаммад, ирфа расак. Эй Мухаммад, башыңды көтөргүн. Ва кул юсмалак. Айткын, сөзүң угулат. Васал туатаху. Сурагын, сураганың берилет. Вашфа тушаффа. Шапаат кылгын, шапаатын кабыл кылынат дейт. Фа акулу робби уммати уммати. Ошондо мен айтам дейт. О Робум, менин үммөтүм, үммөтүн ойлоп атат. Фаюкалу, айтылынат экен, инталик. Пайгамбарыбызга айтылынат. Инталик, баргын үммөтүңө карагын депчи. Фаман кана фи калбихи мисқалу хаббатин мин бурратин ау шаиратин мин иман, фа ахриджху минха, фа анталику, фа афалу. Кимдин? Пайгамбарыбызга айтылып атат. Баргын үммөтүңө. Эми кимдин жүрөгүндө бир будай же бир арпанын данынчалык иман болсо, ошону дозоктон чыгаргын дейт. Мен барам дагы ошону кылам дейт. Тумма аржу ила робби, кийин Роббума кайтып барам. Фа ахмадуху би махамида. Алла таалага мактоо айтам, алкыш айтам. Сумма ахиру лаху сажидан, кийин ага саждага жыгылам. Фа юкалу ли, мага айтылынат. Я Мухаммад, ирфа расак, ва кул юсмалак, ва сал туата, вашфа тушаффа. Эй Мухаммад, башыңды көтөр. Айт, угулат. Сага, сенин сөзүң угулат. Сенин сөзүң угабыз деген сөз. Сураганың берилет, шапаатың кабыл кылынат. Фа акулу робби уммати уммати. Дагы пайгамбарыбыз айткан, о Роббум, менин үммөтүм деп. Фаюкалу ли, мага айтылат. Инталик, фаман кана фи калбихи мисқалу хаббати мин хардан мин иман, фа ахриджху минха. Эми баргындагы кимдин жүрөгүндө сарыкычынын данынчалык иман болсо, чыгаргын дейт. Биринчи кандай эле? Будай же арпа. Ошончону данындай болгон иман болсо, ал киши чоңуракта сарыкычыны көрөсүз билесиздер да. Ал кичинекей ал. Ошончо даны болсо, эми иман болсо алып чыккын дейт. Фа анталику фа афалу. Мен тез барамын дагы ушуну кыламын дейт. Сумма аржу ила робби фа ахмадуху би тилкал махамид. Кийин Аллага кайтып барып, бул үчүнчү рет уже. Дагы Алла таалага мактоолорду айтам. Сумма ахиру лаху сажидан. Кийин саждага жыгылам анын алдына. Фа юкалу ли, мага айтылынат. Я Мухаммад, ирфа расак, ва кул юсмалак, ва сал туата, вашфа тушаффа. Эй Мухаммад, башыңды көтөр. Айткын, сөзүңдү угабыз. Сурагын берилет. Шафаат кыл, кабыл кылынат.
Фаакулу я Rabbi ummati ummati. Дагы айтамын дейт. О Раббым, менин үммөтүмчү. Менин үммөтүмчү деп. Фаюкалу ли инталик. Мага айтылат, баргын дагы дейт. فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. Ошондо кимдин жүрөгүндө иман ушул сарыгычынын данынан дагы кичинекей болсо, 3 жолу айтып кетти кичинекей. Ушунча иман болсо, дозок отунан чыгар дейт экен да. Fa antaliqu fa af'alu. Ким тез бар ушуну кыламын дейт. Hada hadisu Anasin alladhi anba'ana bihi. Мына ушу Анас разияллаху анху хадиси бизге кабар берген хадис ушул. Fa kharajna min indahu. Ошодон кийин бул Басра эли айтат, ошо барбады беле. Ушуга чейин айтып берген экен да. Биз анын алдынан чыгып кеттик дейт. Falamma kunna bi dhahral jabban قلنا منا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة Кейін Хасан Басри деген улуу адам өткөн. Бул дагы мен деген табиилерден, сахабалардын шакирттеринен тугандар. Ушу кишиге бардык дейт да. Кайерге бардык дейт? Бул айтат, Жаббан деген ушу геберлер айткан экен, бул мындай чөлдө айтса, геберлер кабырда айткан экен. Фаламма кунна би дахрал Жаббан деп, ошо бир кабырдын жогор жагына барсак дейт. Ошол жерде анан ошол жака барганыбызда анан айттык дейт. Эгерде биз ошо Хасан Басри рахматуллахи алейхи жолугуп бир саламдашып кетсек жакшы болот эле деп. Ол киши ошо учурда Абу Халифанын коргонунда жашырынып жүргөн экен. Хаджаж ибн Юсуф деген залым бир бадыша болгон, ошодон жашырынып жүргөн экен да. Ошол учурда анан кийин барып калдык дагы, анан айттык, мынакей Анас разияллаху анхудан барып зиярат кылдык, ал бизге ушундай бир хадис айтып берди, мындай хадис уккан эмес элек деп, мына Басра эли Хасан Басри рахматуллахи алейхи барып туруп ушундай деп айтып атат да. Себеп дегенде бул Хасан Басри рахматуллахи, бул да басралык да. Булар болсо Мединага келип атышпайбы Басраданчы? Түшүнүктүбү? Ирактан келип атат да Мединага. Анан ушуга да саламдашып кетейли, буга да учурашып кетейли деп зияратына келип атпайбы? Анан бул киши эмне деди? Кала хи фахаддаснахул хадис. Ал айтты дейт. Хи дегени кули узкурул хадис. Айткылачы, эмне деген хадис айтты силерге Анас разияллаху анху? Дегенде фахаддаснахул хадис, биз Хасан Басриге ушу хадисти айттык. Уккан азыркы хадисти, шафаат хадисти биз айттык дейт. Факона хи кулна ма задана. Анткенде экинчи жолу хи дегени фирмарраты сания юриду биха зиду мин хадисикум ва аттиммуху. Дагы айткылачы, толуктагылачы сөзүңөрдү. Кандай деп айтты дегенде ма задана, болду, ушуну эле айтты бизге деп биз жооп бердик дейт да. Кала قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع. Ал айтат, бизге аны хадис баян кылды 20 жылдан бери. وهو يومئذ جميع дегени مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفوق الذهن. Демек, ошол учурда анын акылы жайында эле. Карыганда адам кичине эстен чыгарат да. 80-90го ары чыгып көтөрүлгөндөн кийин адам атын унута баштайт. Мурдагы нерселер эске чыга баштайт. Эми карылык өзүнүн күчүн алат да. Бул жерде айтып атканы, ал учурда карылыкка жете эле дейт. 20 жылдан бери айтып берип аткан учурда карылыкка жете эле дейт. Валакад тарака шай'ан ма адара анасия шейх ау кариха аю хаддисакум фататтакилу. Чындыгында бир нерсени таштады. Мен билбейм дейт шейх, аны унуттубу же болбосо жактырбадыбы баян кылганды силерге, чтоб силер ошого таянып калбасын деп. Кулна лаху, ошондо биз айттык Хасан Басригечи, хадисна, айтсаңыз бизге ошо не ал десе, фадахика, ошондо Хасан Басри күлүп берди дейт. Ва кала, мындай деп айтыптыр. Хуликал инсан мин ажал.
инсан шашма болуп жаралган. Не деди? Шашма бол. Ма закарту лакум хада илля ва ана урид ан ухаддискумуху. Мен буну айтып атканым силерге ушул хадис баян кылганды гана каалайын деди. Сумма арджиу ила робби фи рабиа. Эми бул Анас разияллаху анху Басра элине пайгамбарыбыз Алла Таалага 3 жолу барды го, билесиздерби? 3 жолу барып сурады. Шафаат кылып уруксат бергенде биринчиден канча деди, кимдин жүрөгүндө буудай же болсо арпанын данынчалык болсо дозоктон чыгар ошону, ыйманы болсо эле болду деди. Экинчисине барганда кандай болду эле? Сарыгычынын данынчалыгы ошону чыгар. Үчүнчүсүндөчү сарыгычынан төмөнүн ушунчалык болсо чыгар деп өтөр. 3 жол болбоду эле. Хасан болду, ушунчаны эле айтканда бүттү айткан эмес да. Булар Хасан Басриге келгенде Хасан Басри айтат, ошону эле айтып ошону деп күлүп ирди да, ал уландысы дагы бар экен да ал хадистин. Чүнкү ошонусуна уландысын айтып берип атат да, мындай дейт да. Сумма арджу ила робби фи рабиа, ки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат баягы хадистин уландысында, мен 4-чү рет Алланын алдына барам дейт. Фа ахмадуху битилкал махамид. Дагы Алла Таалага алкыш мактоолорду айтам дейт. Сумма ахиру лаху сажидан, андан кийин дагы бир ирет саждага жыгылам дейт. Фа юқалу ли, сажда кылып тургандан кийин кээ бир риваяттарда келет, пайгамбар сажда кылгандачы канча убакыт сажда кылса? 1 жума дейт. Канча? 1 жума сажда кылам дейт. Канча мактоо, канча алкыш, канча тадарру, канча Алла Таалага неме айтты болду экен. Мынандай. Ошон үчүн мынаны айтып атат 1 жума деп. Мейли. Мынандай деп не деп атат? Кийин саждага жыгылам деп атпайбы? Фа юқалу ли я Мухаммад, ошондой айтылат экен. Мага айтылат дейт. Я Мухаммад ирфа расак ва кул юсмалак ва сал туъта вашфа тушаффа. Эй Мухаммад, башыңы көтөр. Башыңы көтөр. Айткын. Угулат. То есть айткан сөзүңү угабыз. Жана сураганың берилет. Шафаат кылгын, шафаатын кабыл кылынат деп. Фа акулу я Робби, ошондо пайгамбарыбыз айткан. О Роббум, изан ли фи ман кала ла илаха иллаллах. Мага уруксат бербейсизби шафаат кылганга? Ким ла илаха иллаллах деп эле айтса, ошого бир шафаат кылайын дейт экен да. Кала лайса зака лак. Алла айтат экен. Буга сага тиешелүү эмес дейт экен. Ау кал лайса залика илейк. Бул сага, сеники эмес, сага тиешелүү эмес, сага кайта турган, сага лайыктуу эмес деп коет экен. Валакин ва иззати, бирок Алла айтат экен. Мен иззатыма ант, ва кибрияи, улуулугума ант, ва азамати, азаматыма ант, ва жибрияи, менин ушул чоңдугума ант. Ла ухриджанна ман кана ла илаха иллаллах. Ким ла илаха иллаллах десе, мен аны өзүм чыгарам дозоктон дейт экен да. Буга чейин пайгамбарыбыз чыгарды эле. Шафаатка уруксат берилипчи. Эми Алла өз шафаат кылат экен. لا إله إلا الله. قال فأشهد الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. كين منال азыркы бизге айтып берген Маабад ибн Хилал деген рахматуллахи алейхи табии айтат, мен күбөлүк берем Хасан Басри рахматуллахи алейхке, бул киши бизге ушуну хадисти баян кылган дейт. Эмне деп Анас ибн Маликтен уккан деп. Азыр уландысы бар экен да. Мен эсептейм, буну 20 жыл мурда ушу баян кылган экен, 20 жыл мурда уккан экен да ошо хадисти, ошонун уландысын толук айтып берип койду да. Ошол убакта дейт, ал бардыгы акыл эси жайында болчу, алхамдулилlah барын айтып берген дейт. Азыр айтканда Хасан Басри рахматуллахи алейх 4-чү жолу барганын ушу толуктап айтып койгон экен. Эми ушу боюнча кичине сиздерге маанилерин айтайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты тугандар бул мутаватир. Көптөгөн сахабалардан риваят кылынган ар түрдүү сөздөр менен, ар кандай менен. Ошон үчүн ким буга ишенбесе имандан ажырап калат. Мутаватир хадистер түргө бөлүнөт да. Кээ бир хадистер бар, ишенбесең имандан ажырап каласың.
Кээ бир хадистер бар, ишенбесең имандан ажырабайлы жөнүнө күнөөкөр болуп жүрө бересиң. Түшүндүңбү? Бул имандан ажырап кала турган хадис да. Мутаватирдин өкүмү ушундай. Куранга ишенбегендей адам капыр болуп калат, кудум буга ишенбесе дагы ушундай болуп калат. Мутаватир хадис дейт да буну. Ушунчалык көп сахабалардан айтылган, ар бир учурда аз дегенде 3 жана алардын бардыгы жалган дегенге акыл кабыл алышы мүмкүн эмес. Жалган сүйлөп койгонда. Кандай болгон чакта дагы мына көптөгөн хадисти сахабалар буну кээ бирлеринде бир сөзү бар, башка сөзү эмелери бар. Угуп жүрсөңүздөр керек. Адам алейхиссаламга барганда Адам алейхиссалам айткан: "Мен бүгүн шапаат кылбайм, эмне үчүн?" Ал жерде айтылат: "Жакындаба деген даракка мен жакындап алганмын." Үзүрлөрүн айтат да. Жакындаба деген даракка ошо бейиштечи. Алла Таала айтпадыбы? "Ла тaqraба хадихи шажара фатакуна миназ залимин." Экөөңөр Адам ата менен обой энебизге айтып атат бейишке киргизгенден кийин. Мына даракка жакындабагыла. Залымдардан болуп каласыңар деп. Эми шайтандын азгыруусу менен эстен чыгып калды. Жакындап алды. Андан кийин тияктан түшүп бул жакка келип азыр баарыбыз жүрбөйбүзбү бу жакта? Болбосо бейиште, Эми көптөгөн хикмат бар. Вот ошондой эле Нух алейхиссаламга кээ-бир абурда Нух алейхиссалам жок, башка риваятта Нух алейхиссалам бар. Нух пайгамбарга барышат. Ибрахим пайгамбарга Ибрахим пайгамбар өзүнүн үзүрүн айтат. Мен бир жолу оорубай эле туруп, оорудум деп койгонмун деп. Буттарды талкалап туруп, анан кийин эң чоңун мойнуна балтаны асып койгондо, буну ким талкалады дегенде, булардын чоңу деп койгон. Эми көп нерселер болгон да. Ошондор Иса пайгамбарга барганда Иса пайгамбардын үзүрүн айткан жери бар. Мен кантип ортого түшөм бүгүн адамзатка? Мени, апамды, экөөбүздү Кудай кылып сыйынышпадыбы дүйнөдө ана акмактар деп. Түшүндүңүзбү? Мен ортого түшө албайм. Муса пайгамбарга барганда Муса пайгамбар үзүрүн айтат. Ортого түшпөйсүзбү, бүгүн ушундай кыйналып кеттик. Сиз Алла менен сүйлөшкөнсүз, Тур тоосунда сизге китеп Таурат берилген, тигиндей мындай. Муса пайгамбар айтат: "Бирөөр мен уруп алып, өлтүрүп алганмын" дейт. Бир койсом жаны чыгып кетти. Эми кантип барам Алланын алдына, кантип эмне айтам деп. Кыскасы айтканда, ар бир пайгамбарлар ушундай болот да, хадистерде. Эми мына азыркы сөзгө келели. Бул жерде бир топ маселелер бар. Биринчиден, адепти үйрөтүп атат бизге мына хадис. Ал кандай адеп? Даражалуу адамдарга, мелиби? Улуу алымдарга, жана башка адамдарга, ушундайларга бир улуу макамдагы адамдарга барганда, ошого жакын адамды чогултуп баруу деген адеп бар экен да. Жөн эле өзүң прямой бар эле дейт го, токтоп туруп. Ошо кимдин сөзүн угат? Ким ага жакын? Ошону ортого салып баруу. Мына бул бир адеп. Себеп дегенде Анас разияллаху анхуга басралыктар Сабит деген Сабит Бунани рахматулла алейхти ортого салып барды да, анын шакирти да бул. Түшүндүңүздөрбү? Жөн эле барган жок. Демек бул дагы исламдагы бир адеп экен. Ислам маданияты экен. Эгерде ушундай карап туруп, мисалы бир чоң аттуу баштуу бир врачка же болсо да бир кандайдыр дүйнөдө болсун, динде болсун, аттуу баштуу кишиге барганда, анын ошо кимдин сөзү ага өтүмдүү, ким менен мамилеси бар, ошону ортого салып баруу шариятта бар экен. Түшүнүктүбү? Себеп дегенде биздин сөзүбүз дагы өтүмдүү болсун, сураганыбыз аткарылсын, бир көрөйлү деген жөнөкөй менен бетанышка караганда таанышы бар адамга неме болот да? Бул бир. Ушул жерде ташаффа'на би Сабит деп айтып атат да. Биз Сабит рахматулла алейхти ортого салдык. Бизге ортомчу бол эми. Ортого түшүп кой эми деп буга шафаат деген сөз ушундай. Заступничество дейт шафаатты. Заступать этет да эми сиз үчүн деген. Ортого түшөт да сиз үчүн түшүп берет. Сабит деген маруф би сухбати ли Анас сахабаху амадан тавилан. Бул өтө Анас разияллаху көп жүргөндө Ибн Хиббан сикатта айткан экен. 20 жыл деген экен. 40 жыл деген экен. Сахиба Анасан 40 сана. 40 жыл жанында жүргөн экен, шакирт болуп. Канча? 40 жыл. Аллаху акбар. Анас разияллаху анху бул өтө көп жашаган.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, я Алла, буну мал мүлкүнө, бала чакасына бала береке бер дегенде пайгамбарыбыз дуасын алганда кызматтанчы. Кызмат кыла берип дуасын алды эле 100ге жакын баласы болгон экен. Эми байлыгын айтпай эле коеюн. Канча болсун эми 100ге жакын эми кандай 4 айла кере төрөй берген эмес не? Ойлоп ал анан буну 20дай 25тен төрөп тур депчи. Өтүп кеткен же болсо кандайдыр бир башы бошогон, анан кийин алып, ушинтип бул өзү да ошо 100дан ашык жашаган. Мынандай да бар. Мейли. Албетте, эми Анас разияллаху анхуга 40 жыл кызмат кылып, илимин алып, сухбатында жүргөн болсо, акысы бар да ортого түшкөнгө. Же жокпу? Акысы бар да. Ошондой адам түшпөсө анан ким түшөт анан? Аны ошондой эле Анас разияллаху анху аны өзүнүн азыркы кроватына отургузганы дагы бул акылуу да. Ар кимдин отургуза берет, жөнөкөй киши эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисин айтайын тугандар, караңыздар. Мындай деген хадис бар. Айша энебиз айтат: "Амарана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ан нунзила наса маназилахум." Алла Тааланын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге буйрук берген дейт Айша энебиз. Адамдарды даражаларына карап сыйлаганга. Не карап сыйлаганга? Даражаларына карап. Алла Таалам бердиби? Кандай болсо дагы даражасына карап. Даже капырды дагы эгерде коомунда башчы болсо, элинде бадыша болсо, пайгамбар сыйлайт эле. Түшүндүңүздарбы? Жөнөкөй эмес тугандар. Бул динибизде бар нерсе. Мисалы бир айылга бардыңыз, ошо айылдын аксакалы бар. Ал башкаларга караганда ал сыйга ээ да. Башкаларга караганда аны ошо сыйлаш керек мисалы. Түшүндүңүздарбы? Ошондой эле мисалы элчиликтер. Мисалы Кыргызстан элчиси Москвада, Саудияда, Америкада ал бир мамлекеттин атынан сүйлөйт. Мамлекеттин тарабына машалла представить этет өзүн. Аны сыйга ээ да. Чүнкү ал жөнөкөй эле адам эмес да. Жөнөкөй эле адам эмес. Мына жерден биз билдик тугандар, ар бир адамды өзүнүн даражасына карап сыйлаш керек. Кайнатаң бар, өзүнүн даражасы бар ал. Жөнөкөй ол көчөдөгү киши эмес ал сага. Кайненең бар, көчөдөгү киши эмес. Эми ата-энеге сөз жок эми. Аллаху акбар, ал эмне деген ал? Түшүндүңүзбү? Демек, ар бир немесин өзүнүн даражасы бар да. Ошондой эле сиздин жетекчиңиз бар. Сиздин жетекчиңиз бар. Ол башка киши эмес да ал. Сиз анын колунда иштеп атпайсызбы? Сиздин ырыскыңыз ошого байланган. Аны сыйлаган о башка даражасы бар да. Ошону мамлекет бадыша, башчысы бар, ажоосу бар. Туган, аны кордогон болбойт. Бардык жерден алхамдулилlah сый, урмат өзүнүн жайында болот. Мына жерде ошон үчүн чоң адептер айтылып атат да. Биз мусулман эл, маданияттуу эл, мусулман эл, пайгамбарыбызды, сахабаларды карап жашаган эл, мынандай сабактар келип атат. Кийинге эмне кылды? Буну отургузду дейт. Бул бир. Экинчисинде мындай деген жер бар да. Эгерде Анас разияллаху анху гачы сабит алып келбегенде, анда булардын ортосунда сөз ишке ашабы эле ашпайбы эле Кудай билет го. Бирок Анас разияллаху анхуга сабит разияллаху анху ортуна келип сүйлөшүүдө, себеп дегенде 40 жыл кызматында кылган. Анча-мынча нерселерде буларда ортосу тамаша дагы бар да. Не дагы бар экени? Тамаша дагы бар. Сөздү дагы айта алат, сөзүн түшүнө алат, тамашасын көтөрө алат. Мына нерсе пардалары жок да. Ошон үчүн бул дагы өзүнчө бир адеп тугандар. Буну дагы жөндөн жөн эле эмес. Бул экинчи адеп. Эми эмне кылды? Анас разияллаху анху сабитти ошол адамдардын арасында катарына эле жерге отургузуп койгон жок. Басралыктар элечи. Түшүндүңүздөрбү? Аны дагы сыйлап жанында отургузуп атат. Демек бул экинчи адеп. Эгерде машалла сизге ушул ортомчулук болсо, ошону сыйлап коюңуз сиз дагы. Сизге ушу бир адамдарды алып келди. Бир ошолордун алдында аны кичине бир кордоп жош, ошондой эле мынтип эле ал ислам маданиятында эмес экен. Демек аны дагы ошол сиз менен мамилеси бар адамды алардын көзүнчө сыйлап коюңуз деп атат. Түшүндүңүзбү? Сиз менен мамиле бар адамды, ошто алхамдулилlah сиз менен чындап эле байланышы бар. Чындап эле сиздин алдында анын макамы бар. Ошо адамдардын алдына ошону баяндап, мынакей сый кылып, кош келипсиз деп киргизип, уруксат берип, өзү отурган жерге отургузуп сыйлап койду. Бул экинчи. Үчүнчүсү. Сабит Анаска айтып атат да, разияллаху анхуга. Ясалунака
ан тухаддисахум хадис шафаа. Булар сурап атышат сизден, сиз шафаат хадисин баян кылып берсеңиз депчи. Чүнкү булар барып өзү сураган жок. Өзү сураган жок. Демек өздөрүнүн кажетинче через айттырып атат. Бул дагы бир адеп. Кээде мен мүмкүн иншалла бир көңүлүнө жакпаган сөзүн айтып аламбы деп. Мен айта турган биздин кажет максатыбызды ушу ортомчу кененирээк айтып берсе, ылдыйда кылып жакшынакай айтып берет бул. Бул өзүнчө адеп болуп атат мына. Бухариде ачык эле келет. Захабна маана бисабит ал-Бунани илейхи ясалу лана ан хадис шафаа. Биз ошол Бухариде мындай келет экен да. Булар басыралыктар Сабиттен сураган экен. Биз үчүн сурап бериңиз деп эле айтышкан экен аерде. Түшүндүңүзбү? Биз эми сурабай, сиз бизге ортомчу дагы болуңуз, биздин тилегибизди, биздин талабыбызды сиз эле айтып бериңиз. Деп мындай айткан экен. Ва захабана маана бисабит. Айтып атат басыралыктар, биз Сабитти алып бардык өзүбүз менен биргеликте, ал-Бунани рахматуллахи алейхи илейхи. Ким? Ошол Анас ибн Маликке. Анан ясалуху лана ан хадис шафаа. Ал биз үчүн сурап берсин. Анас разияллаху анхудан шафаат хадисин депчи. Будан дагы бир адеп үйрөтүлө тургандар. Кандай десе, минас сагир маал кабир. Кичинекей өзүнөн улуу адам менен сүйлөшкөндө алла юбашир бинафисиги талап мину. Кичинекей түздөн түз өз сурабасын, ортончу менен сурасын дейт. Бул да өзүнчө бир адеп экен да. Андан кийин хадис шафааттан маалым болгондой бир риваят анналлади юхаррику нас литалабихим шафаа минал анбия ва шиддатул маух алейхим ва туну ахвал ва кана табии юфаррику фан юхазахум факару фарау ана тавассул. Ортого адам салуу шариятыбызда барбы жокпу? Бар экен да. Чүнкү ортого амалды коюу дагы бар, ортого адамды коюу дагы бар да. Буну тавассул деп коет бизде. Акыйда маселесинде. Кур'ан-ы Каримди ортого коюп, я Алла деп сурасаң болобу? Болот. Алланын аттарын ортого коюп сурасаң болобу? Я Алла, сен Рахман, Раим деген атыңды ортого коюп сурайм. Мага Раим кыл, күнөөмдү кечир деп. Я Алла, сенин рызкы берүүчү деген Раззак деген атың бар. Ушул атты ортого коюп сурайм, мага рызкы бер. Шифа берүүчү деген атыңды ортого салып сурайм, мага шифа бер. Бул болот. Талашсыз булар. Куранды ортого коюп. Түшүнүктүбү? Ошондой эле сиздин жакшы амалыңыз бар. Калыс Алла үчүн кылган амалыңыз бар. Бирөөгө жардам бергениңиз бар. Бир өзүнчө сыр, зикир, дуаңыз бар. Жакшы амалыңызды дагы ортого коюп сурасаңыз болот. Бул дагы талашсыз. Наоборот, сураш керек өзү. Кандай кылыш керек экен? Сураш керек. Сиз Алла үчүн калыс Алла 100% Алла үчүн кылган амалыңызды секрет кылып сактап коюң. Проблема болду, ошону ортого алып келиң. Кайсы проблема болсо ортого алып келиң дагы, я Алла, мынаны сен үчүн кылганмын деп. Милдет эмес. Просто ушунун урматына маселем чечип бер деген. Ушунун урматына маселем, ушуну васила тавассул деп коет ушуну. Түшүндүңүзбү? Булар ончо талап тартыш жок. Эми төртүнчүсү кандай? Бир адамды ортого салып, эгер ал тирүү болсо, жакшы адам болсо ортого салып сураса, жесем биз айтып коебуз го, дуа кылып коюңузчу мага дейбиз го. Ушу ортого салып атасыз да бунучу. Өзүңүз да сурай бериң бияктан. Сиз бир ортого салып атасыз да, мага дуа кылып коюңузчу деп. Туурабы? Бул дагы алхамдулилlah талашсыз нормально эле. Эми бир адам дүйнөдөн өтүп кеткен. Пайгамбар, же пайгамбарлар эмес, аулиялар. Ошолорду ортого салып сураса болобу, болбойбу дейт да. Ушул жерде биз менен салафилерде кичине айрым ажырым бар. Ахли сүннат вал жамаат, матуриди, ашаира акидасындагылар, булар ортого салып сураса болот дейт. Алар болбойт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ортого салып, пайгамбарыбыздын акысы канча улуу, даражалуу деп сурасапчы. Эми чындыгында пайгамбарыбыздын амалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эми кандай амал кылган? Андай амал ааламда жок да, кыла албайт. Кылган эмес да эч ким. Ошону я Алла пайгамбарыбыздын урматына деп сураган. Пайгамбарыбыздын макамына деп сураган.
Бизде болот, тигилерде болбойт. Ортодо кичине талаш. Буга андай эле бир душмандашкандын кереги жок тугандар. Мынал жерде дагы, мынал хадисте бардык адамзат ортого салып атат да Адам алейхиссаламды. Чыдасыздарбы? Андан кийин бардыгы Нух пайгамбарды ортого салып атат. Ибрахим пайгамбарды ортого салып атат. Анан кийин Муса пайгамбарды, Иса пайгамбарды салып атат. Ана Мухаммад пайгамбарыбызды ортого салып атат. Демек, ортого салуу маселеси да, бул бар нерсе. Ошону айтып атат, мына жердеги ошондой кыйын учурларда өтө жеңил. Бардык ойлонушту да, кантип кутулабыз бу жерден? Пикир кылышты. Анан көрдү. Ат-тавассул илаллах азза ва жал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай ойлонушту? Адамдардын баары ойлонду. Маселени чечиш керек. Чечилбей атат. Махшарда отурабыз. Кандай ойлонуш керек? Аллага болгон эң жакын адамды ортого салайлы дагы, ошо маселени чечип берсин деп атат да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салып ортого чыгат. Бул бир. Кээ-бир риваятта мынандай келет. Адам атабызга барганда булар айтышты. Ишфа ли зурриятик. Урпагыңызга, бала чакаңызга, кыямат күнгө чейин келгендин бардыгы адам атанын балдары, урпактары. Ошого шафаат кылыңыз дегенде Анта Адаму Абул Халк мынандай деп айтышкан экен адамдар барып. Сиз Адам алейхиссалам бардык махлуктун адамдардын атасысыз. Халакакаллаху бияди. Алла сизди өз колу менен жараткан. Өз кудурети менен жараткан. Ва нафаха фика мин рухихи. Жараткан Алла Таала өзү сизге жан салган. Ва амара малаика фасажада лака. Периштелерге Алла буйрук берген. Сизге сажда кылдырткан. Периштелер сажда кылышты сизге. Ишфа лана инда раббик. Бизге Роббуңуздун алдында шафаат кылып алсаңыз болбойт. Хатта юрихана мин маканина хада. Ушул жайда авалдан биз кутулайлы, рахаттанайлы. Кыйналып кеттик деп ушундай сурашат да. Түшүнүктүбү? Эми бул жерде дагы бир адеп бар экен да. Ал кандай? Бирөөнү ортого салып атканда аны макамын, анын өзгөчөлүгүн мейлиби баян кылуу деген. Мыналар ортого салардан мурда бул кишинин макамын айтты. Адам атабыздын макамын ортого айтат. Бирок биздеги азыркында биздеги баянда пакта коймой макам болбосун да. Жок нерсени эле деп эле биз мындай көбүртүп, мактап, булутка чыгарып шатына алып койгон адатыбыз бар да. Андай болбойт эмес. Бизде ушундай жаман адат буну. Сен муну динден түшүнүгү жок учурларда мүмкүн болуп аткандыр деп ойлойбуз. Бирок андай подхалимство болбойт тугандар. Анан бирөө экинчи учурда мисалы бир адам макамга лайыктуу, аны мактабай коюу да болбойт. Макамдан ашырып мактоо дагы болбойт, мактабай коюу да болбойт. Анын макамына жараша сыйлаш керек, макамына жараша макташ керек болот. Ошон үчүн айтат да, берешенди мактабай койгондук сараңдык дейт. Берешенди мактабай койгондук эмне экени? Сараңдык. Март экени, атаң ыраазы болсун, апаң ыраазы болсун, эркек экенсине ушунчаны бердиң. Канча мына бечаралар больницада жаткандар эле. Бирөө ушу дүйнөнү топтойт, көрүнө алып кете тургандай кылып топтошот. Бирок сен азамат экенсиң чындап эле, маша. Жол салып салдың, суу чыгарып салдың, мечит салып салдың, канча адамды. Берешенди мактабагандык эмне экен? Сараңдык. Өзү кыла албайт. Кылганды да көрө албайт. Биз мынандай жайда жашап атабыз азыр. Өзү колунан келбейт. Эчтеке колунан келбейт. Кылганды азамат март экенсине, эркек экенсине рахмат бар бол деп кой, сенен эчтеке кетпейт. Аныңга көп акчасы кетет, сенин бир эки сөзүң кетет. Ошо эки сөздү айтканга дагы сен сараңсың да. Жүрөгүңдөн чыкпайт, ошо эки сөз да чыкпайт. Ага канча нерсени чыгарды алчы. Сен эки сөз чыгара албай атасың. Мына өлгөн да. Бурусу билесин, мындай кыла албайсың сен. Эми хотя бы кылганды молодец деп кой. Кылганды азамат деп кой. Не кыласың ичи тардык кылып? Сен эчтеке чыгарган жоксуң. Хотя бы там бер. Жок, бизде андай жок да. Жок, бизде ушу только эки нерсени үйрөнүп алганбыз. Бирөөнү жамандаганды, өзүбүздү мактаганды. Ушу мен ура жашап атабыз да. Момент болсо ошо бирөөнү жамандап калышыбыз керек.
моментин издеп эле өзүбүздү мактап калышыбыз керек да. Жок, мунун тескерисинче кетиш керек эле. Исламдын тарбиясы ушундай. Машалла, башкаларды макта, бир көзүнчө эмес, артынан макта. Пайгамбарыбыз айтканда, "Ва iyyakum wat-tamaduh fa innahu zibh." Эй, бири-бириңерди мактагандан токтотула дегени. Бул муздаганга барабар деген. Дегени? Муздаганга барабар. Бири-бирөөнүн бетине мактаса, оозуна топурак толтурула деген. Ага эскертүү берген, сен моюнун сындырдың дедин. Тирүүлөй моюнун сындырып салдың дедин. Иманыбыз алсыздагандыктан, ахиретти унуткандыктан, динибизден бекапар болгондуктан, илимсиздиктен, надандыктан бүгүн биз көзүндө мактайбыз, кеткенде шубайбыз. Мынага өтүп калдык да. Наоборот, көзү жок учурунда мактасак, ортого ынтымак. Ортодон алхамдулилля ынтымак орун алат. Эгерде көзү жок учурунда мактасаң, миңдеген ибадаттан жогору сооп аласың. Миңдеген ибадаттан. Көзүндө мактасаң, күнөө аласың. Экөө тең эле мактоо. Каласаң көзүндө мактоо, күнөө. А биз эмне кылабыз? Көзүндө мактаганга үйрөнүп алганбыз. Аркасына жамандайбыз. Келип калса, "О" деп ана башкача күтүп алабыз. Кеткенден кийин депчи. Мунак мунафык деп ушуну айтат. 200 деп ушуну айтат. Жок тугандар. Пайгамбарыбыз бизге башка чакырып атат. Будан баарыбыз арылайлы. Бул жакшы касиет эмес, жакшы баалуулук эмес. Буга сооп жазылбайт. Бул күнөө. Бул 200-дүлүк. Совсем башка темага өтүп кеттим мен. Не болуп атты эле? Башка риваятта келип атпайбы? Адам алейхиссаламды, орусча айтканча, как она есть макташ керек экен да. Түзүлүшү кандай болду? Эмне кылган болду? Аша чаап, дияк буякты кебилер өтө эле мындай кылып берет да. Алда жакшы эмес ал. Аны ошол мактоону күткөн дагы жакшы эмес. Мени мактап койсо экен депчи. Ушу риякөрлүктүн башы. Показуханын башы мактоону күтүү. Мактоону жакшы көрүү. Сиз мактоону жакшы көрбөңүз, жамандагандан вообще таасирленбеңиз. Улуу адамдардын асыл сөздөрү. Сиздин биздин дүйнө ахиретибизге керек. Мактоону жакшы көрбөңүз. Бирөө мактаса, рахмат деп коюң. Эмне үчүн мактап атасың деп жакалашпай эле коюң, урушпаңыз. Мактаса, рахматыңызды айтып коюң, адамгерчилигиңизди билдирип коюң. Бирок ошодон рахмат күтпөңүз сиз, мактоо күтпөңүз анда. Мактоону жакшы көрбөң. Себеп дегенде мактабай койсо, ошо ооруп каласыз. Түшүнүктүбү? Мактабай койсо ооруп каласыз. Мактоону жакшы көргөндөр мактабай койсо ооруп калат. Жини келет. Урушат. Эмне үчүн мактабай койдуң? Тополоңган аны. Ага жамандык кыла баштайт ошочу. Көрдүңүзбү? Аркасынан кандай деген чуу алган жамандыктар бар. Ошон үчүн мактоону жакшы көрбөң. Мактап койсо сизди эмне кылып коюң? Рахмат айтыш керек. Бул адамгерчиликке кирет. Бул баалуулукка кирет. Рахмат таксыр сизге деп. Рахмат, Алла разы болсун, бүттү. Бирок жүрөгүңдө мактоону жакшы көрбөң. Мактоону күтпөң дагы. Экинчиси, жаманды, сизди бирөө жамандайт, таасирленбең андан. Грамм көңүлүңүзгө албаң. Бирөө сизди жамандап атсачы, эки учурдун бирөөсү болот. Ошо жамандап атканга сиз лайыктуусуз же лайык эмессиз. Бирөө сизди жамандап атат го? Сизди жамандап атат. Ошо чынбы чын эмеспи? Эгерде жалган болсо, ал жамандай берет, сиздин күнөөңүз азая берет, тигинин күнөөсү көбөйө берет. Сиз буга сүйүнө бериң. Сизди жамандаган сайын сүйүнүң. Не кылың? Зачем кыжалат болуп сиз? Сиздин күнөөңүз азайып атпайбы? Сизге сооптор көбөйүп атпайбы? Бул мындай, сиз эч нерсе кылбай эле соопторду ала бересиз. Ушундай амал айтып берейинби? Эчтеке кылбай сооп аласыз. Кандай? Сизди бирөө жамандаса. Сизди бирөө жамандаса, эч нерсе кылбай сооп аласыз. Эчтеке кылбай. Намаз окубай эле соогун алып коесуз, намазын соогун аласыз.
зикир, зекет, ажылык, любой соогуңузду тартып коесуз, алып коесуз. Болду, эчтеке кылбай эле. Ол тияка ажылыкка барып кыйналып, күн ысыктап, акча кетирип, сиз жөн эле ошон соогун алып коесуз. Амал кылбай эле алып коесуз. А тиги күнөөлөрдү ала берет. Вообще кыжалат болбоңуз. Эмне үчүн кыжалат болушуңуз керек? Сиздин күнөөңүз азайып атса, соопторду бесплатный алып атсаңыз, мээнетсиз, эчтеке машакатсыз эле соопторду кырып атсаңыз, эмне үчүн сиз кыжалат болушуңуз керек? Демек, токтоп туруңуз, ага жете элекпиз. Хуликал инсан мин ажал. Инсан шашма жаралган да. Бул маселе бүттүбү? Дагы көп айтып берет элем, ана үзүп койду да. Ошону жемелейсиңер. Абдулланы. Так, мейли, эгерде чын болсочу ошо жамандап атканы сизде. Сизди жамандап атат, чын эле сиз ошондой жамансыз. Сизде ошол бар. Мени анда кандай десе, анда Алла Таалам сизди бу дүйнөдө эле жазаны берип атат, тияка калтырбай эле. Буга да сүйүнө берет. Ахиретке калтырып койсо чатак болот эле. Демек, экоонда тең утук сизде. Сизде прогресс жок. Сизде только жеңүү. Бу дүйнөдө Алла Таала сизди тазалап атат. Эсиңизге келсин деп. Ошондо эмне кылышыңыз керек? Ошондой боло берет экен деп бияктан ура бербең. Андай эмес. Наоборот, анда уже сразу тооба кылып, эсине келип, адам балада катасы болуп калат адам баласынан, кемчилдик, жаңылыш. Бул адам баласына таандык нерсе. Вот, ошон үчүн сразу тооба кылыш керек, истихбар кылып, я Алла деп. Кеттикпи? Кээ бир риwаяттарда, демек азминеде кандай болду? Адам алейхиссаламды ортого салып атканда, демек биз дагы бир адамды ортого салып атканыбызда, ортого ишибизди айтаардан мурда анын кичине макамын, жакшылыгын, ошого лайыктуу нерсесин айтышыбыз керек экен. Бул дагы адеп. Хорошо? Сиз машалла ушундай иштерди кылгансыз, Алла разы болсун. Машалла, сиз акылдуу, бир дипломат адамсыз. Азыр иншалла бир ортого түшүп бере турган болсоңуз, адамдын көңүлү да, бирок акыйкатта чындап эле ошого достойный да. Демек, ошол нерсени айтып, андан кийин биздин ушундай проблема бар эле, бир айтып бересизби? Бул уже жолда, туура жолда бул мындай. Маданияттуу жолда мына. Мына исламда, дипломатия исламда да өзү. Бияктан үйрөнгөн бардыгы. Не дейт? Кээ бир риwаяттарда, Бухаринин риwаятында мындай дейт: "Ячтамул муъминуна фаякулуна". Кээ биринде ячтамун нас. Кээ бирде адам атага момундар, мусулмандар гана барат экен. Кээ бир риwаятта бардык адам барат дейт. Мекеби? Демек, бирок бул эч кандай неме жок. Өзү топтолгондо бардык адам топтолот. Бирок барганда ыймандуулар гана барат дейт. Адам атадан сурагангачы момундар гана барат дейт. Ошон үчүн айтылган мындай бир каттадагы: "Анналладина я'туна Адам, фаман бa'даху анан хум руаса ахлил махшар, ла жами ахлил мавқиф". Ошол жерде махшардагы бүткүл адамзат триллиард, бирлиард барып албайт. Жөн ошол жердеги алхамдулилла махшардын аттуу, баштуу ыймандуулары барып суранат. Эми Адам алейхиссалам аларга эмне деп жооп берди? Ластулаха. Бул менин ишим эмес деди. Менин колуман келе турган иш эмес деп жооп берди. Пайгамбарларчы үммөттөрүнө жакшылык каалайт да. Аракет кылып көрөйүн дей берген жок да. Менин бул акыйкатын баян кылды. Пайгамбарлар дайыма үммөттөрүнө насаат кылып, дүйнө ахиретинде акыйкатты айтат эле. Как она есть? Алар болгонун айтат эле. Ошон үчүн Адам алейхиссалам болгонун айтты. Жасалмасы жок. Чүнкү бизде жок нерсе болсо кичине бир башкача боло беребиз да. Жасалма болуп, жок. Болгондой эле, кандай несин ошондой эле болду. Жасалма болобу? Ислам жасалманы жакшы көрбөйт. Понт деп коет да буну. Азыркы жаштардын сөзү менен. Ол болбойт ошолор. Жок нерсени жөн эле мындай жүр. Спокойно эле, алхамдулилла, бар нерсең акыйкатыңда. Өзүңдө жок нерсени бар кылып көрсөтүү, ушуну жасалма деп айтат. Мына жерде Адам алейхиссалам, кой мен уят болуп калбайын деген жок ал.
ушунча менин баардык урпактарым менен суранып атса мен уят болуп калбайын, эптеп бир башкача сөздү айтайын деген. Жок, ачык эле айтты. Ласту лаха. Мен буга ылайык эмесмин деген. Лаха аламыл ихтисас деп коет арабта. Бул именно ушул шафаатка ылайыктуу эмесмин. Совсем эле ылайыктуу эмесмин деген сөз эмес. Себеби Адам алейхиссалам ол биринчи пайгамбар, биринчи атабыз. Демек ушул именно ушул учурда ортого түшүүгө мен ылайыктуу эмесмин дегени. Эми ушул жерде айтып атат да. Вала хияли, бал хияли гайри. Бул иш меники эмес, башканыкы деп атат. Так, бунда кабар бар да, эмне деген? Бардык пайгамбарлар билет эле, что ушул улуу ишке, улуу шапаатка Мухаммад алейхиссалам гана татыктуу экенин билчү булар. Бардык пайгамбарлар билет эле. Ошо махшар күнү, кыямат күнү Мухаммад алейхиссаламдын колунан гана келет, башка эч кимдин колунан келбейт булар. Бардыгы билет эле. Ошого кабары бар. Миркатта ушундай деп айтат. Кийин Адам алейхиссалам жолдомо берди. Силер анан көрөп Ибрахимге баргыла деди. Кимге баргыла деди? Ошол түшсө, ошол ортого түшөр. Себеби Ибрахим пайгамбардагы жөнөкөй пайгамбар эмес, пайгамбардын аталары. Ибрахим пайгамбарды мынакей курбанчылык Ибрахим пайгамбардан бери. Исмаил пайгамбар баласын неме кылган? Ошон үчүн мына курбанчылык тамаша курбанчылык эмес бул. Улуу ибадат. Бунун тарыхы 5000 жылдан ары. Курбанчылык кече мурдагы күнү чыккан жок бул. Николайдын убагында. О, келе жатат, 5000 жылдан ары берде келди. Жөнөкөй нерсе эмес бул, улуу ибадат. Ибрахим пайгамбарла барла деди. Жолдомо берди аларга. Кээ бир риваятта өзү чогуу барат дейт. Өзү чогуу барат. Кийинки пайгамбар чогуу барат. Бардык пайгамбарлар анан пайгамбарга чогуу келет. Адамдар эле эмес, пайгамбарлар кошулуп чогуу келет. Анан сурашат. Маселени чечпесеңиз болбой калды бул жакта. Бул жагы кыйын болуп калды. Мынан жерде кандай? Ибрахим пайгамбарга барыла деп атат. Анын ар жагында себебин айтып атат. Эмне үчүн? Иннаху халилулла. Ал Алланын досу дейт. Анын сыпатын айтып атат да. Демек бирөөгө бирөө айтсаңыз, аны себеби эмне? Анда айтып коюш керек. Эмне үчүн Ибрахим пайгамбарга жолдоп атат? Себеп Алланын досу. Мүмкүн ошону угуп, ошо маселе чечилип калар дейт. Ошондой эле агал Муса пайгамбарга айтат. Муса пайгамбарга да Ибрахим пайгамбар эмне деди? Иннаху калимулла. Алла менен сүйлөшкөн деп атат. Алла менен сүйлөшкөн деп атат. Ошондо Муса пайгамбар дагы Иса пайгамбарды иннаху рухулла ва калимату. Атасыз Алла субханаху ва таала өзүнүн буйругу менен жаратып, жан салып, өзүнүн сөзү менен мынакей. Ушундай деп айтып атат. Эми бул жерде бир маселе бар. Ар бир пайгамбар буга чейин айттык, өзүнүн үзүрүн айтат депчи. Башка риваяттарда. Бирок мына жерде кыска айтканы ласту лаха деп өзүнүн үзүрүн айтып, мен буга ылайыктуу эмесмин дегени. Ушу менен биргеликте эле пайгамбарлар баардыгы күнөөлөрдөн сакталган. Туугандар, биздин ахли суннат вал жамааттын акыйдасы боюнча пайгамбарлар баардыгы маасум. Маасум дегени күнөөлөрдөн сакталган. Булардан күнөө болушу мүмкүн эмес. Кемчилдик болгондо дароо эскертилген. Кемчилдик болуп калганда дароо жаңылыш болуп калганда эскертилген. Момент. Бирок булар күнөөлөрдөн себеп дегенде булар элге үлгү. Алла Таала тандаганда адашпаса керек, алиязу билла. Ошончо Алла Таала пайгамбарларды өзү тандаганда. Эмне ошондой каталарды күнөө кыла тургандарды тандай беле. Адамга үлгүгө лайыктуу боло тургандарды тандайт. Мына ошончо бул бир. Ошон үчүн эми бардыгы жерде айтып атканы Иса пайгамбар алейкум би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Эң акырында келгенде, силер баарыңар Мухаммад пайгамбарга баргыла деп атат да. Ушул жерде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга баргыла деп, анан мындай сөзү бар. Ва байяна фи риваятин ухра, башка риваятта мындай баян кылган. Лима амархум би дихаб ила Мухаммад. Эмне үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга баргыла деп буйрук берип атат. Айткан мындай деген сөзү менен. Фақат гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи ва ма тааххар. Аны мурунку кийинки бардык күнөөлөрү кечирилген деген. Ошого баргыла деген. Аллах.
себеп ал хатаман набиин. Ал болса бардық пайғамбарлардың мөрі. Бардық пайғамбарлардың мөрі. Пайғамбарлардың бардық пайғамбаршылығы пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламмен ошомен тоқтаған, басылған. Әлбетте әрбір пайғамбар куллу наби ятихи нас. Адамдарчы пайғамбарларына бардығына барышат екен. Ва ямши маахум иля наби аллади юршидухум илей. Ошоменен биргеликте кийинки пайғамбарға барышат дейт. Азыр айтып атканда. Эми Муснади Ахмадта келет. Анас разияллаху анху азыркы хадисинде шафаат боюнча ушул жерде мындай сөз бар экен да. Пайгамбарыбыз айтат экен: "Инни лaqaimun antadiru ummati ta'buru ala as-sirat idh ja'ani Isa faqala hadhihi al-anbiya qad ja'atka ya Muhammad yashtaqun aw qala yajtami'un ilayk wa yad'un Allah azza wa jalla an yufarriqa jami' al-umam ila haythu yasha'u li ghammi ma hum fihi." дейт. Муснад Ахмадта бая жөнөкөй эле сөз эмес, бул далили менен. Что бардык пайгамбарлар пайгамбарыбыздын алдына келет, үммөттөрү менен кошо. Пайгамбарыбызгачы ошону айтат, пайгамбарыбыз айтат: "Мен турган абал, үммөтүмдү күтүп, карап турган абалда болом" дейт. Күтүпчү, карап. Да, Сирот көпүрөсүнөн ошо өтөйүн деп атканда, ошол учурда Иса пайгамбар келип калат экен да. Келип туруп айтат экен: "Мына пайгамбарлардын бардыгы сизге келди, о Мухаммад" дейт экен. Сизге мынаке арызданып, жоосу бир риваятта сизге топтолуп, дуа кылып келишти. Сизден суранып, сиз үммөттөрдү мына жердеги башындагы маселени чечпесеңиз болбойт. Бул гамдан, бул кайгыдан чыгарыңыз дейт экен да. Гамдан, кайгыдан чыгарыңыз dedi. Ошол жерде Убай ибн Кааптын хадисинде келет, Муслимдин риваятында мынандай деген экен: "Зарбан наби саллаллаху алейхи садрихи." Пайгамбарыбыз көкүрөгүнө коет экен, колун коет. Түшүндүңбү? Ва фи ахирихи, акырында сөз бар экен: "Аллахумма гфирли уммати" деген. Көкүрөгүнө коюп макул дейт экен да. Бизде кээде ушинтип калабыз го, жарайт дегендей. Я. Иш кыла турганда пайгамбар саллаллаху алейхи суранганда, анан ушул көкүрөгүнө колун коюп туруп, анан айткан экен: "Я Аллах", акыркысында "Аллахумма гфирли уммати, Аллахумма гфирли уммати" дегени бар экен. Бардыгы бар анан айтканда. Демек, бардыгы адамдар пайгамбарлар менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдына келишет. Андан шапаатты, Алланын алдында шапаат кылууну үмүттөнүшөт. Жана ушул оор, кайгылуу маселени чечкенди суранышат. Бейишкеби, дозокобу дейт. Фаадин бихи мин макрума. Кандай деген пайгамбарыбызга сый бул. Кандай деген урмат бул. Эмне деген керемет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анан барам деп айтып атпайбы нар жагындагы. Анан кийинкиси мына азыркы шафаат боюнча кетти. Эми бул жерде бир маселе дагы. Пайгамбарлар бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип атат. Эми бул улуу иш пайгамбарыбызга гана таандык болгондо Адам алейхиссалам Нухка жибербей эле сразу эле Мухаммадка барды деп койбойбу эле. Же Ибрахим алейхиссаламга жибербей эле. Же Ибрахим пайгамбар ушуну билгенден кийин Мухаммад алейхиссалам гана ушу маселеге лайыктуу ушу гана чечет дегенден кийин ошого гана шапаат деп анда Ибрахим пайгамбар Муса пайгамбарга жибербей эле ишти бүтүрбөйбү эле. Андан сырткары мына бул хадисти бардык сахабалар билет. Сахабаларга ол улуу заттар бардыгы укмуш билет. Сиз бизден эле билдик го. Ошондой эле бирөөбүзгө подсказка кылып, тияка бияка убара болбой эле Мухаммад алейхиссаламга барайлы дебейлиби? Чынтасыздарбы? Алла Таала эстен чыгарып коет экен. Алла Таала эмнеден чыгарып коет экен? Ошол нерсени эстен чыгартып коет экен да. Эмне үчүн эстен чыгарып койса, пайгамбарыбыздын макамын көрсөтүү үчүн дейт. Ошол жерде пайгамбарыбыздын макамы кандай экен? Даражасынын бийиктиги, улуулугу, Алланын алдында сый, урматы. Мынакей ошону көрсөтүш үчүн. Анан тияка барып, аябай кыйналгандан кийин бериле турган нерсе дагы татыктуу болот да, таксыр. Оңой келген оңой кетет дейт. Я, кыйналып тапкандын рахаты бөлөк дейт. Ушундайбы? Согушсуз алынган тез алдырат деп бекер айтпайт. Бул дегени, демек машаккаттан кийин табылган нерсе рахаттуу да. Ушинтип барып, биринчиден пайгамбарыбыздын макамы,
Экинчиден машаккаттан кийин анан кийин маселе чечилип атат бара. Мына ушундай абалдарда Алла субханаху ва тааля ушуну шафаатул узма, шафаатул кубра дейт. Алла таала пайгамбарыбыздын фазилетин, макамын пайгамбарлардын колунда аркылуу көрсөткөндү каалады да. Ошол учурда бул маселени билбей калганы менен, демек Алла таала мүмкүн дейт, унуттуруп койсо керек дейт да. Болбосо бардыгы эле барышат эле да. Эми бул жерде бир эске ала турган нерсе, Алла таала бенделерине өтө ырайымдуу. Өзүнүн бир хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллага таандык, Алланын ырайымычы 100 бөлүккө. Бирин түшүргөн 99-ун кыямат күнү сактап коет. Кыямат күнгө. Ошол бир ырайымын себебинен адам баласы дагы, жиндер дагы, айвандар дагы, жырткычтар дагы, кыбыр эткен бардык жандыктар бири-бирине болгон боорукерлиги, ырайымдуулугу ошол бир ырайымдуулуктун бөлүгүнөн экен да. Ошонун берекесинен экен. Ошонун берекесинен экен. Ал эми Алла субханаху ва тааля 99-ун тияка салып коет дейт. Кийин болсо Алла таала аны, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким ла илаха иллаллах деп Аллага барган болсо, Аллага ширк келтирбей, Аллага эч бир нерсени теңдебей, макулбу? Барган болсо, мына ошого Алла субханаху ва тааланын ырайымы насип болот. Кыямат күнгө койгону. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафааты менен адам баласы, пенделер толук рахатка, кубанычка жетиш үчүн Алла субханаху ва таала ушундай кылат дейт. Мына жерде пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Алланын алдына барып биринчи мен мактоолорду айтам дейт. Ушундай мактоолорду азыр ал мактоолорду бу дүйнөдө айткан эмес да ал. Тиякта Алла таалам жүрөгүнө илхам салып, Алла таалага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башкача мактоо айтат. Өтө башкача өңдө, башкача деңгээлде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалага алкыш мактоолорду айтканда, демек Алла тааладан бир маселени сурай турган болсоң, биринчи мактоо айт деген сөз. Андан кийин пайгамбар саждага жыгылам деп атат. Мындан да бизге сабак бар. Аллага мактоо айткандан кийин намаз оку. Намаз окуп Алла тааладан сура. Өзүңдүн кордугуңду көрсөт. Өзүңдүн алсыз, чарасыз, муктаж экениңди Алла таалага көрсөт. Ушунун аты ибадат дейт. Кулчулдук ибадат деп адам баласы өзүнүн залил экендигин, кор экендигин, Алланын алдында, Алланын улуу экендигине көрсөтүү ушу ибадаттын чыныгы, акыйкаты деп коет. Айттык кээ-бир риваяттарда фаяхирру сажиден кадра жумаатин, бир жуманын өлчөмүндөй сажда кылат дейт мынакей. Бул да туугандар адеп, алкыш сана, мактоо Алла тааланын алдында биринчи айтылыш керек, сажда кордук, андан кийин Алладан суралыш керек. Ушунун атын макоми Махмуд деп коет. Азан айтылганда биз дуа кылабыз. Азан айтылганда 5 убакыт намазда азанда биз дуа кылабыз. Аллахумма робба хадихи даавати тамма вассалатин qaima ати Мухаммаданил васила вал фадила ваб'атху мақаман махмудан аллади ваатта. Мына пайгамбарыбыз үйрөткөн бизге дуа ушундай. Азан айтканда ушу дуаны окуш керек. Аллахумма робба хадихи даавати тамма, толук дааваттын робусу, я Алла деп кайрылып атасыз. Демек азан бул толук даават экен. Ушунун робусу Алла. Вассалату qaima, азан намаз тургузулат, ошо тургузула турган намаздын робусу Алла деп кайрылып атасыз. Ати Мухаммад, я Алла деп не деп атасыз сиз? Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга бергин деп. Эмнени? Фадила, артыкчылык, васила. Васила деген ушундай бир макам бир эле бендеге берилет, адам баласына, ал Мухаммад алейхиссаламга. Кыямат күнү Алла таала өзгөчө берет ал. Бир азыр эми Алланын тарабынан бир ушундай улуу премия да, мындайча айткандачы. Бул Нобелевский премия эмес да, бирок.
улуу премия. Ал бир гана ушундай макам пайгамбарга берет. Андан кийин вабаатху макаман махмуд. Макамul махмуд мына шафаатул кубра деп коет. Азыркы шафаат айтып бердик бүгүнкү темадагы. Ушул шафаатты маками махмуд деп коет. Не деп коет экен? Макталган улуу макам деген сөз. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах таала өзү вада берген. Биз ошону сурап атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким азандын дуасын айткандан кийин мага салават айтып, мага васила сурай турган болсо, ага менин шафаатым сөзсүз болот деген. Түшүнүктүбү? Ага менин шафаатым не болот дейт? Сөзсүз болот дейт. Кимге? Ким мен үчүн васила сураса. Биздин пайгамбар азыркы дуада ичинде васила бар. Васила сурап койсок, пайгамбарыбыз айтып атат, менин шафаатым ага обязательно болот. Менин шафаатым насып болот. Пайгамбарыбыз бул биринчи улуу шафааты, bundan башка дагы 4 шафаат бар. Bundan башка канча шафаат бар экен туугандар? Bundan башка дагы 4 шафаат бар. Ал дегени бүткүл адамзатка, пайгамбарларга кошуп туруп бир шафаат кылып атат пайгамбарыбыз. Азыркы мынакей хадисте, Бухариде, Муслимде уктуңуздар. Экинчи шафааты бул дозокко түшүп калгандарды чыгарып атат. Алла Тааладан сурап атат. Алла Таала макул шафаатын кабыл болду, бар чыгар деп атат. Уже дозокко түшүп калгандар да. Үчүнчүсү дозокко түшө элек, түшүүгө чечим чыгып калган. Түшүрбөй эле. Мынакей. Бул үчүнчү шафаат. Макулбу? Төртүнчү шафааты болсо, бул бейишке кирүү шафааты. Тияктан эмес, уже бейишке кирүү шафааты. Бешинчи шафааты бейишке киргендерге шафаат. Жок, төртүнчүсү эсеп китепсиз бейишке кирүү шафааты. Эсепсиз, китепсиз, макул сразу эле, прямой эле бейишке кирүү шафаат. Бешинчиси бейишке кирип алгандарга шафаат. Даражага. Самире бейиште 100 даража бар. Ар бир даражанын ортосу жердеги, асмандагы жылдыздагыдай. Бир даражанын ортосу ушунча, аралыгы ушунча. Азыр эшикке чыгып карасаңыз, асманда жылдыздар көрөсүз. Сизден бир даража бийик, ошондой болот ва жайы. Ошол жагынан мынакей урматтуу туугандар, пайгамбарыбыздын шафаатын Алла Таалам баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүн насип кылсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен бирге бейиште Алла Таалам буйрсун. Фирдаус бейишинде Алла субханаху ва таала буйрсун. Ошон үчүн пайгамбардын шариятына бекем болойлу, амал кылайлы, аткарайлы. Акыркысы баягы 4-чү хадистин эмесинде Хасан Басри 4-чүсү айтып бербедиби? Пайгамбарыбызды бар шафаат кылып, ким ла иляха иллаллах десе ошо шафаат айтса, бул сага тиешелүү иш эмес, туруп деп туруп, Алла өзү шафаат кылат экен. Угуп алыңыз. Кыямат күнү аалымдар шафаат кылат, шейиттер шафаат кылат, ажылар шафаат кылат, балагатка толбой туруп өтүп кеткендер шафаат кылат. Макулбу? Пайгамбарлар шафаат кылат, периштелер шафаат кылат, Алла өзү шафаат кылат. Мынакей Алла субханаху ва тааланын ушул айтып атканы акыркысында Алла өзү ант ичип айтып атат. Иззатыма, улуулугума, кудретиме, чоңдугума ант ичип. Ким ла иляха иллаллах десе болду. Аны Алла Таалам өзү чыгар. Валам я'мал хайран катту, эч кандай жакшы амал кылган эмес. Бирок бир жолу ла иляха иллаллах деген бу дүйнөдө. Эки жолу айткан эмес. Айтат да, эки жолу айткан болсо анда жакшы амал болуп калбайбы дейт. Ошон үчүн хадистерде дейт, мына дечи, лам я'мал хайран кат, ал вообще жакшылык кылган эмес. Калимадан башка эчтеке жок. Эки жолу дагы айткан эмес экен. Ошону Алла Таалам шафаат кылып бейишке киргизет дейт. Башка бир риваятында мынасы менен бир жолу бүтүрүп коеюн туугандар. Кичине аз убакыт калып калды окшойт, мейли. Нас'алаллаху азим раббал аршил азим ан юдхилана аль-жанна бигайри хисаб ва валидина ва машайихина ва ахлина ва зул хукук алейна иннаху самиун муджиб карим ваххаб. Жараткан Алла Тааладан сурайбыз. Алла субханаху ва таала баарыбызды эсеп китепсиз бейишине киргизсин. Ата-энелерибизди, устаздар, шейхтерибизди, кимдин акысы болсо мойнубуздагы ушулардын баардыгын Алла Таалам эсепсиз китепсиз бейишине киргизсин. Амин. Бирахматика.